Белгилей кетсек, бүгүнкү күн тартибинде 20дан ашык маселе коюлган. Анын алгачкысы ар кандай маселелер болду. Белгилей кетсек, дал ушул аптада Жогорку Кеңеш 8-чакырылыштын 1-сессиясы өзүнүн ишин жыйынтыктап жатат. Анын негизинде парламенттин төрагасы бир катар маалыматтарды берип пресс-конференцияда өткөрмөкчү. Ал эми бүгүнкү биздин Жогорку Кеңештин түз эфириндеги коногубуз Самаков Кубанычбек Карганбекович болмокчу. Саламатсызбы, Кубанычбек Карганбекович? Саламатсыздарбы. Буга дейре белгилеп өткөндөй 8-чакырылыштын 1-сессиясы аяктап баратат. Анан ушул мөөнөттө кандай иштерди аткардым деп айта аласыз? Биздин ушул 8-чакырылыштын 1-сессиясынын негизинде көптөгөн мыйзамдар кабыл алынды. Биздин өзүбүзгө тиешелүү комитеттен айыл чарба багытындагы экология, геология саясатынын негизинде көптөгөн мыйзамдарды кабыл алып, мамлекетибизге Кыргызстандын жарандарына кереги тийүүчү, жашоо шартын алдыга көтөрүүчү, жылдыруучу көптөгөн мыйзам актыларын кабыл алып берип, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, ушуга багытталган көп иштерди алып бардык. Белгилүү болгондой, сиз Ленин округунан шайланып келгенсиз да. Анан кийин шайлоочуларыңыз менен канча аптасына бир жолу же айына бир жолу канчада бир жолугуп турасыз? Анан деги эле кандай маселелер көтөрүлөт көбүн эсе? Мен сизге белгилүү болгондой 7-чакырылышта Ленин районунан шайланып келгем. 8-чакырылышта 30-округ Нарын, Ат башы, Актала районунан шайланып депутат болуп келгем. Күнүгө мына 3-күнү, 4-күнү бизде сессия. Ошол обед учурунда дагы өзүбүздүн баягы бөлмөбүздө Нарындын өзүбүздүн шайлоочуларды, жарандарды кабыл алып, ишмердүүлүк алып барабыз. Практически мына 2-күнү комитет болгон күнү комитеттен кийин дагы өзүбүздүн иш графигибизге киргизип, пландаштырып алып, тиги ишмердүүлүгүбүздү алып барып келебиз да. Сиз 3 районду белгилеп кетпедиңизби? Вот ошол жактан конкреттүү деги эле көбүн эсе кандай маселелер боюнча кайрылышат сиздин шайлоочуларыңыз? Эми жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө ар бир райондун, ар бир айылдын маселелери жалпы жонунан окшош. Ошол эле бизде баягы айыл жергесинде айылдык тургундар мал менен, жер менен алектенгенге байланыштуу бардык көбүнчө суроо талаптардын баары тең. Ошол мыйзам долбоорлор дагы ошого баягы иреттелип, ошого багытталган талаптарды камтыган учурда. Анткени ошол айыл аймакта биздин Кыргызстандын жарандары ошол жерде мал менен, жер менен алектенгенге байланыштуу көп эсе маселелер. Белгилүү болгондой, учурда мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы Нарын облусунда жөнөкөй калк менен ачык диалог өткөрүп, жолугушууларды өткөрүп жатат. Мисалы кечээ күнү Жумгал районунда, ошондой эле Кочкор районунда болду да. Анан сиз айтып өткөндөй, бул деги эле баягы элет жеринде маселелер чындап эле окшош экен да. Буга чейин мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров Ош облусунда дагы мындай жолугушууларды өткөргөн. Ошондо дагы көбүн эсе бул баягы социалдык объектилер, жер маселеси, инфраструктураны жакшыртуу боюнча бир катар маселелер көтөрүлгөн. Ошондой эле укуктук жааттан дагы, юридикалык маселелер боюнча дагы суроолор болгон болчу. Баягы ар кандай кылмыш иштери депчи. Анан сиз айткандай, ооба, деги эле эл болгондон кийин бир катар маселелер да болот экен. Анан сиз мисалы Актала деп атпайсызбы? Акталалыктар сизге кандай конкреттүү социалдык маселе менен көбүнчө кайрылат да? Балким ал жакта мектеп маселесиби, бала бакчабы же суу маселесиби же жайыт маселесиби? Бул элетте көбүнчөсү ушу жайыт маселеси да курчтурат да. Конкреттүү түрдө Актала району эл эмес, Ат башы, Нарын району, Нарын шаарында жалпы жонунан ошол социалдык, инфраструктуралык проекттерди күчөтүп берсеңиздер, ошол эле таза суу, канализация, элдин көбүнүн баягы койгон талап деп айтпайбызбы, суранычы. Ошол жерлерде, айыл аймактарда бала бакчанын жетишсиздиги, мектептердин, ФАП, больницалардын жетишсиздиги абдан баягы курч турган учурда азыр. Бирок азыр баарыбыз көрүп атабыз, президенти Садыр Нуркожоевич аймактын баарын кыдырып, баягы бир жыйындын алкагында бир айтты, 27-жылга чейин Кыргызстан боюнча Кудай буйрса жалпы бала бакчага болгон мукташтыкты толугу менен жоёбуз деп. Ошонун негизинде баарыбыз көрүп атабыз, райондордо, айылдарда, шаарларда канчалык деңгээлде баягы курулуштар жүрүп,
ошол айтылган план коюлгандын негизинде жергиликтүү бийлик ишин алып барып аткандыгын. Белгилүү болгондой, сиз Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин төрагасысыз. Анан деги эле ушул жаатта жасалып жаткан учурдагы өлкөдө жасалып жаткан иштер боюнча кандай мындай алгылыктуу иштерди айтып кете аласыз? Учур сиздердин комитеттерде кандай маселелер өттү маселен? Биздин комитеттин алып барып аткан ишмердүүлүгүнүн негизинде бүгүнкү күнү Кыргызстандын ар бир районунда, айыл аймактарында салынып аткан жайыт жерлерди, айдоо жерлерди көбөйтүү максатында жанагы суу сактагычтарды, суу топтогучтарды БДР, БСР деп коет эмеспи, ошолордун көптөгөн жерде салынып атышы, ошол жерде оңдоп түзөлүп аткандагысы, мамлекеттик баланска ошол Союз учурунан бери калып калган баягы учету жок скважиналарды, ошого тиешелүү тиги суу сактагычтарды мамлекеттин балансына Жогорку Кеңештин былтыр токтом кабыл алып бергенбиз. Ошонун негизинде мамлекеттин балансына канчасы өттү, канчасы бүгүнкү күндө өтүп атат дегендин үстүндө жакында жыйында маалыматын угуп, көптөгөн БСР, БДРлер ошондой каналдар чабылып, жаңы технология менен суу жайыт жерлерге, тиги айдоо жерлерге жеткирип аткан жөнүндө маалымат алып, ошого күбө болдук. Акыркы жылдары өлкөдө деги эле ушул агрардык тармакта багбан дыйкандарга деги эле бир жардам иретиндеби, сунуш иретинде бир катар сунуш пикирлер айтылып келет да. Бул жана жер которуштуруп айдоо, жаңы өрөөндөрдү алып келүү жаатындагычы. Мына ушул жаатта кандай иштер жүрүп жатканын байкап жатасыздар? Биз 2 апта мурун Ысык көл облусунун Жети Өгүз, Тоң, Ак Суу, Түп районунун ошо көчмө комитеттин көчмө жыйынын өткөрүп, баардыгын кыдырып, жеринен көрүп келдик. Ошол жерде болуп аткан иштердин баягы бир маанилүүсүн сиз айткандай чет элден алып келген урукту ошол Аксы районунда, Түп районунда колдонуп атканын күбө болуп келдик да. Европадан келген ошол эле карагат, ошого окшогон мөмө жемиштерди, чоңдогон жүздөгөн гектар жанагы плантация, черешня, алма тигип аткандарына күбө болуп келдик. Ошолорго баягы анча-мынча тоскоолдук жаратып аткан мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жыйын өткөрүп, ошол жердеги бизнесмендер менен ошол жака алып барып аткан багбан ишкерлер менен кошо жыйын, чоң жалпы жыйын өткөрүп, эл менен кошо жолугуп, ошол жердеги көйгөйүн көрүп келдик. Анан айтып атканым, ошол биздин айыл тармакка дагы, айылдык тургундарыбызга дагы бүгүнкү күнү ошол Кыргызстандын айыл чарба министрлигинен, ошол президенттин койгон талабынын негизинде чет өлкөдөн кирип, баягы ассимиляция деп коет го, ошонун алкагында тиги айыл жергесине ошондой иштер жүрүп атканына күбө болдук. Көчмө жыйындын алкагында сиздер эми депутаттар баргандан кийин белгилүү болгондой бир катар жергиликтүү тургундар келишет да, өздөрүнүн кандайдыр бир көйгөйлөрүн айтып калалы, маселелерин айтып калалы, балким Жогорку Кеңеште көтөрүлсө чечилип калабы дегендейчи. Анан сиздерге көбүн эсе кандай маселе менен кайрылышты алар? Сиз айтып кетпедиңизби, бир катар көйгөйлөр бар экен депчи, бирок мындай конкреттүү атабадыңыз да, ошолор боюнча да айтып кетсеңиз. Баягы жалпы жонун алып келгенде башка райондорго жердин, айдоо жердин жетишсиздиги бүгүнкү күндө уже мындай баягы катуу курч кырдаал болуп баратканын көрдүк. Ошол айдоо жерлерди жакшыртуу максатында ишмердүүлүктөрдү алып барыш керек, жергиликтүү бийлик иш алып барыш керек экенине талап койдук. Андан сырткары ошол чет элдик инвесторлорду ошол биздин айыл чарба багытына көбүрөөк тартыш керегин, үстүндө иш алып барыш керек экенин көрдүк. Анан жана айткандай, жалпы жонунан ар бир райондун, ар бир айылдын тиги маселеси, проблемасы бир дегендей, жанагы президентибиздин монапыс жарыялап бербеди беле. Ошону алдыга дагы мөөнөтүн жылдырып, дагы көптөгөн айылдын ичиндеги ошол монапыска жетишпей калып, бирок үйү бар, жери мыйзамдаштырылбай калган учурлар абдан көп экен, көп кездешет экен. Ошол маселени дагы чогуу эл менен кошо биригип чогуу сүйлөштүк.
Сиз жаңы эле жакшы бир теманын учкайында атап өттүңүз да, бул инвестиция, өлкөдөгү инвестициялык климат тууралуучу. Анан кийин деги эле чындап эле акыркы жылдары вот климат жаатында бир катар жеңилдиктер берилип атат биздин багбандарга болобу, ишкерлерге болобу, деги эле инвестициялык климатты жакшыртып, баардык мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Анан айтып өтсөңүз, ушул жаатта өзүңүздүн тармактык комитетиңиздин фонунда алалы, ушу агрардык тармакка инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү канчалык жана дарамети канчалык жана канча тартылып жатат бүгүнкү күндө? Мен ушул жогорку кеңештин алкагында айтайын, биздин эл аралык комитет аркылуу Кыргызстанга көптөгөн макулдашуулардын негизинде жүздөгөн миллион долларлык кредит, гранттар тартылып келинет. Ошол аз 0,5%, 1% менен эл аралык уюмдардан кредит алып, ошол кредитти биздин мамлекеттик банктар аркылуу жеңилдетилген пайыз менен, жеңилдетилген шарт менен ошол именно айыл чарба багытына жумшаганга чоң өөлгө түзүлүп жардам берилип атат бүгүнкү күндө. Ошол эле асыл тукум мал чарбасына, жерди айдап себүү тиги иштерине, жана кыска мөөнөттүк убакытка, узун мөөнөттүк убакытка деп абдан көп мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилип, ошол чет элден алынган насыяны элге таркатып берип, элдин жашоо турмушун ошол айыл чарбага багытталган ишмердүүлүгүн алдыга жылдырганга чоң себеп өбөлгө болуп атат да бүгүнкү күндө. Абдан жакшы жооп болду. Буга дейин эле тармактык комитеттин төрагасы катары сиз Бириккен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Олег Кучкелдиев менен жолугушуп турсуз. Анын алкагында мынтип айтылыптыр да, былтыр эле улуттук, аймактык жана глобалдык деңгээлдеги 30дан ашык долбоор ишке ашырылды деп. Анан ошолор боюнча бир эки мисалды айтып кетсеңиз да, анткени бул баягы 30тан ашык долбоор дегенден кийин демек көрүүчүлөргө да кызык болуп атса керек да, кайсы долбоорлор деп. Ооба, туура, биз Кучкелдиев мырза менен бир 2-3 айдан ашык мурун жолукканбыз. Ошонун алкагында ошол 30тан ашык долбоордон сырткары дагы долбоорлор ар бир райондо өзүнүн ошол Бириккен Улуттар уюмунун тиги тармагына жараша бөлүнүп берилген акчаны Кыргызстанга баягы освоение кылгандын негизинде өткөн проекттер. Андан сырткары дагы ошол Кучкелдиев мырза менен алдыга дагы ошол Бириккен Улуттар уюмунун ичиндеги алып барылып аткан финансылык саясаттын негизинде Кыргызстанга дагы көбүрөөк ушундай долбоорлорду алып келүүнүн үстүндө кандай ишмердүүлүктү чогуу биргелешип алып барганды сүйлөшкөнбүз. Ошол жогорку кеңештен мыйзам тарабынан өзгөртүүлөрдү киргизип берүү же болбосо жаңы мыйзамдарды кабыл алып, ошол оондун ичиндеги финансы саясатына биз дагы баягы Кыргызстан көбүрөөк аралашып, сунуштарын берип, көбүрөөк баягы өз тарабыбызга алып калалы дегендин программасын, планын сүйлөшүп жогуу кеңешти элек. Анан кийин бул сиздердин баягы комитетте экологияга дагы карайт эмеспи сиздергечи? Экологиялык жалпы темада алып караганда, анан бүгүнкү күндө ушу жалпы глобалдык бир сизге суроо берсем да, ушу экологиялык жааттан алып караганда климаттык өзгөрүү бүгүнкү күндө бул дүйнөлүк күн тартибиндеги эң олуттуу маселеге айланып отурат. Анан кийин бул жаатта мисалы Кыргызстан өзүнүн жигердүү позициясы менен, мисалы президентибиз Садыр Жапаров дагы Бириккен Улуттар уюмунун алкактык конвенциясына катышканда, КОП деп аталат эмеспи, ошого катышканда дагы бир катар сунуштары, алгылыктуу жигердүү сунуштары, демилгелери менен айырмаланып келет. Мисалы ошол эле триллиондогон акчаларды биз тынчтыкка, экологиялык жакшыртууга, климаттын өзгөрүүсүнүн алдын алуу, ага адаптациялоо боюнча колдонсок абдан жакшы болмок депчи. Анан ушул жаатта сиздин эл өкүлү катары пикириңизде бүгүнкү күндө өлкөдө жасалып жаткан аракеттер, анан дүйнөдө болуп аткан ушул экологиялык жааттагы, климаттык өзгөрүү жаатындагы чакырыктар боюнча оюңуз? Туура белгилеп кеттиңиз. Ошол биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Бириккен Улуттар уюмунун трибунасынан айтып, ошол жерге баягы чечкиндүү сунуш кылды го. Биз экология жагынан өзүбүздүн шартыбызды оңдоп, ошол жакта иш алып баралы. Биз ошого взамен силер биздин баягы тышкы карызыбызды чийип бергиле деп. Бул деген сөз абдан Кыргызстанга эле эмес, жалпы ушул Орто Азияга, Центральный Азияга чоң таасирин тийгизе турчу маселе да. Анткени
билесиздер, биздин ошол эле нарын дарыябыз менен Казакстандагы, Өзбекстандагы, ар жагы бар Тажикстандагы колдонуп, пайдаланып, канча деген 100 миңдеген баягы айдоо аянттары суу менен камсыз болуп, канча деген миллион адамдар ошол биздин мөңгүлөрдүн чыккан суусу менен колдонуп, пайдаланып келишет. Бул деген биздин азыркы Кыргызстандагы тообуздун үстүндө турган канча деген миллиард суубузду сактап калганга чоң өбөлгө түзүп жол ачылат дегендин белгиси да. Биз албетте баягы дүйнөлүк климаттык ушундай татаал шартка туш болуп аткан учур Кыргызстан ошонун ичине чоң салымын кошушубуз керек. Бирок Кыргызстан жалгыз өзүнүн баягы короосуна алек болбой, эл аралык аренадагы, эл аралык жалпы оондун мүчөлөрү дагы ошол биздин Кыргызстандын мөңгүлөрү экологиясы туруктуу болсун, ошол мөңгүлөрү эрте эрип кетпесин дегенге кызыктар болуш керек. Анткени бул жалпы эле жалгыз Кыргызстандын нарынын же болбосо Ысык көлдүн көйгөй эмес, бул жалпы Орто Азиянан кийин 20 жыл болобу, 100 жыл болобу кургап кетишине, суу ресурстарына жетишпестигине чоң бөгөт койчу маселелердин бири да. Чоң рахмат жоңузга. Мен сизге бүгүнкү күн тартибинен бир суроо бергим келип турат. Деги эле ушул жана шайлоо боюнча дагы бир катар маселелер каралып атпайбы, экинчи окуу, үчүнчү окуудачы. Анан ошол жана шайлоо боюнча, шайлоо күнүн жекшемби күндөн шаршемби күнгө жылдыруу боюнча да бир катар сунуштар бар экен. Сиз ошого кандай карайсыз? Анткени биз баягы салттуу көнүп калбадык беле, ушунча жылдан беричи жекшемби күнү гана болот дегендей кылып. Анан ушул маселеге менин пикирим, мен бул ойго кошуламын. Бул нерсени мурун эле кылыш керек болчубуз. Анткени баягы эл аралык тажрыйба бар да. Чет өлкөдө кээ бир мамлекетте бир эле күн эмес, 3-төн 4төн күн болуп шайлоо өткөрүлөт. А бизде ошол жуманын воскресенье күнүнө болуп калганына байланыштуу 5 күн адам иштейт. Анан болгону бир күн эс алган күнү болсо, өзгөчө мен округумда, Ат Башы районунда иш күнү, жума күнү, базар күнү элдин баары базарда. Шайлоону кое турчу, мен биякта үй тиричилигим болуп атканда тоскоол болбойт деген үчүн шайлоого биздин жарандардын катышуусу өтө төмөн. Тоолуу райондордо, ошол алыскы аймактарда ашып барса бир 25-30% шайлоого катышып аткандары жалпы сандын ичинен. Андан сырткары Бишкек шаарында 15-20% болгон шаардын тургундарынан, катышуучуларынан алынып келгенде, мен ойлойм 3-күнкүгө жылдыргандын жыйынтыгын эми буюрса көрөбүз. Анткени ишке барганга байланыштуу ошондон ары жарым күнү шайлоого кетиребиз деп явка, шайлоочулардын катышуусу кыйла көбөйөт деген ойдомун да. Сиз айтып кетпеңизби, эл аралык тажрыйба бар да депчи, кайсыл өлкөлөрдүн тажрыйбаларын мындай баамдап жатасыздар да? Бул жерде конкреттүү түрдө бир өлкөнүн эмеси жок. Анткени биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы менталитети бар да. Өзүнүн Кыргызстандагы баягы мажбурласаң такыр барбай коет. Бирок ошого жараша баягы кичине анча-мынча стимулунда карай жүрүш керек деген таризде да. Бир Европанын Польшасы же болбосо Великобританиянын бир шаарын айткан жерибиз жок. Кыргыздын болгону ошол шайлоого болгон кызыкчылыгын, шайлоого бара турган эртеңки күнү жоопкерчилигин көтөрөлү деген шартта эле жазылып аткан мыйзам. Кандайдыр бир мотивация дейсиз, ошо мотивация дей турган болсок, июнь айында бизде аябай сонун кабарлар менен коштолду да Кыргызстан үчүнчү. Мисалы алып карай турган болсок, Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө Кыргызстан шайланды. Анан ушул шайлануубуз деги эле өлкөнүн эл аралык аренадагы аброюна канчалык таасир этет деп ойлойсуз? Бул деген абдан чоң маанилүү нерсе. Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү болуп 200-ге жакын 193 мамлекеттин, өлкөнүн арасынан Бириккен Улуттар уюмунун организациясынын астындагы эң негизги болгон Совет безопасности деген комитетинин мүчө болушу, бул 193 өлкөнүн арасынан болгону 15 ошол жерде мүчө. Ошол 15 мүчө Кыргызстандын эле эмес, жалпы дүйнө жүзүндө болуп аткан азыркы каргашалуу окуяларга, согуш,
ушундай бир конфликттүү ситуацияларга бөгөтүн коюп, ошол жерде өзүнүн сөзүн айтып, ошол жерге өзүнүн баягы добуш берүү мүмкүнчүлүгүн алып калуу деген бул Кыргызстан үчүн чоң аброй алып келүүчү нерсе да. Ошондуктан мен ошол момент менен колдонуп кыргызстандыктарды Кыргызстандын жарандарындагы жалпы куттап кетет элем. Бул бизде Кыргыздын тарыхында биринчи жолу ошончолук деңгээлде 15 өлкөнүн бирөөсү болуп аткан. Бул мен үчүн эле эмес, жалпы Кыргызстан үчүн чоң сыймык болуп эсептелиш керек да. Тарыхый окуя болду. Чоң рахмат Кубанычбек Карганбекович, сиз бүгүн биздин Ала Тоо 24 телеканалынын түз эфирине келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан аркы иштериңизде ийгиликтер. Биз болсо Ала Тоо 24 каналы өзүнүн жогорку кеңештеги түз алып берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайт.